Assalamu alaikum. Биздин катталуучулар эң биринчи катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписаться болуп катталган. Жакшысыздарбы? Үй ичи бала чакаңыздар тынчпы? Эң биринчи байлык ден соолук дегенде, ден соолукта жакшы карап, Кадамжай медианын видеолорун көрүп, лайктан басып, катталып, колдоп, жакшы комментарий калтырып жүрө бериңиздер. Биз азыр Кадамжай району Көк Тала айылына келдик. Аэропорт деген жерди билесиздер, ошол жерде ошол негизги жолдон эле кирип бир аз жүргөндө бир 2 мүнөттүк аралык. Могул жерде мына жаңы трансформатор дагы коюлуптур. Ушул жерде 20 соток жер сатылат экен туугандар мына. Ошол негизги жол жактан келгенде эле жолго жакын мына ушул бурчтагы кызыл китептери бар, бүт бардыгы чайында. Азыр бир катар тартып көргөзүп кетебиз сиздерге. Кыска жарнамабыздан кийин улантабыз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Мына көрүүчүлөр, суу бар мына, суу кенен, трансформатор бар, ток бар, ошондой эле кызыл китеби бар мына караңыздар. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эгер бизди кыска жарнамабызды көргөн болсоңуздар, ушундай жарнамаларды бир ай чыгарып беребиз. Ошондуктан кайрылыңыздар. Колдон келишинче жарнамага чыгарабыз. Мына караңыздар. Бактын ичине келдик. Бисмиллахиррахманиррахим деп бул жагы бак, жер 20 соток жер. Баасын аз шашпай туруңуздар, айтамын. Мына бул жагында бак тарактар, теректер, беде, нар жака дейер жеткен, көрдүңүздөрбү? Az басып барабыз. Мынакей, кызыл китеп. Документтери бүт бардыгы жайында, талаш тартыш эмес. Беде дагы өсүп каптыр, караңыздар. Жетилип. Үй салса болот. Свет, суу, документ бүт бары жайында. Кетмен дагы жатат мына. Бир катар сиздерге жүрүңүздөр, эми бактым көргөзүп кетейин. Бедени өскөнүн караңыздар. Суу кенен да, ошондуктан беде жакшы өсөт. Бедеге суу болуш керек экен да өзү. Ошондой эле мына шабдалылар. Анча сабырсыздар, сыра сөгөнүп кетпесин, баасын айтып коеюн. 5,5 миллион сом кеми бар экен. 20 соток жер. Ылдыйга дагы азыр өтө жүрүңүздөр. Зерикпей басайын, айланасы өзүбүздүн ата баба куруп келген набивка деп мына ылай дубал менен тосулган экен. Шабдалларды терип алыптыр. Кимге насип кылган болсо ушул бедени уруп аласыздар. Үйдү саласыздар какайтып. 20 соток бул өтө чоң жерде, туугандар. Акырын төөлөп туруп, теп басып. Төлем бул жактарын урушуптур. Бул жагы торпок байлаганмы, жакшы өстүрө албай калыптыр. Точно торпок байлаганда ушул жергечи. Мына 5,5 миллион сом кеми бар. Көк Талаада. Жолдун боюнда эле, жолго жакын. Бул жагыңыздардагы жол экен мына, көрдүңүздөрбү? Айланаңыздар үй мына. Бул жактарда да үй. Бүт көргөзүп караңыздар. Мынакей. Бакты айлантырып чыгайын сиздерге көргөзүп. Мына. Өрүктөр. Мына кызыл китеп бар. Ошол төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. Жер издеп жүргөндөр дагы көп, азыр аябай. Дагы бир жолу кайталап кетейин, баасы 5,5 миллион сом кеми бар.
сомго эле айтып койдук. Доллар деп жүрбөйчү, өзүбүздүн сом деле атын атайлы деп. Мына жагы менен жүрөчү. Бул жакта дагы эми балдары Россияда экен, чет өлкөлөрдө, Европаларда экен, анан жашы улуу 75 жаштагы чоң эне өзү келип көргөздү. Анан бул жерде канча түп көчөт бар, канча деп сурадым, бирок сиздерди сурайт депчи. Билбейм, ушул карасам ушу толтура эле көчөттөр, теректер деп койдум да. Ушум көптөгөн эле да. 20 сотике аралыктары 4 метрден болуп көчөттөр эгилген экен. Ушудан эсебин чыгарып ала бересиздер. Эми кимдир бирөөгө насип кылса бул көчөт өтө маанилүү деле эмес десездер, баары көчөттөрдү алып таштайсыздар да. Баары бирчи. Бисмиллахиррахманиррахим деп мындай сопо калмалары бышыптыр. Дамын көрөлүчү. Даамдуу экен, кыйгыл экен. Мына жерди көргөздүм. Баасы 5,5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып алып коесуздар. Кадамжай району, Көктала айланагы, аэропорт деген жер. Катталуучулар, бул жарнамабыз өтө чоң, жарымы чайкана, жарымы үй жөнүндө болот, 10 сотук жери менен. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурбак айыл аймагында турамын, Актилек айылындачы. Мына бул жагы Таргоюга жакын жерде. Ушул жерди көрдүңүздөр, мына ушул чайкана, жарымы үй, 10 сотук жери менен сатылат. Жүрүңүздөр, сиздерге бат-баттан көргөзүп кетейин. Ушул жери чоң, бул жерде көптөгөн, мисалы тойканалар деле кылып койсоңуздар болот келечекте. Мына ушундай ар бир кабинкасы ушундай болуп бүткөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кабинасы бар. Документ кызыл китептерине көргөзүп коеюн, мынакей вот кызыл китептери дагы. Бүт бар документтери, бардыгы жайында. Ошондой эле 4 сотиги коммерческий, 6 сотиги вот үй салып жашаганга болот. Бул жагы да гүлдөр эгилген, бул жагы болсо багы, ошол үйгө чейинчи. Бул жагындагы сиздерге сөзсүз көргөзүп кетели. Паровой отоплениялар курулган, үйдүн ичине бир көрүңүздөр, мына потолоктору дагы бүт сонун болуп жасалгалаган. Андан кийин бизге эң биринчи ушул нерсеси керек, мына душ условиялары бүт бардыгы бар курулган, арестондору бар. Андан кийин бул жагына өтөбүз. Бул жагына дагы 4 бөлмөсү бар. Эшикти сразу жабайын, анткени бул жакта кондиционер иштеп жатат. Андан кийин бул дагы ички бөлмөсү, мына бүт бардыгы курулган. Толук видеосу биздин ушул каналыбызда бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Баасы 8 миллион сом кеми бар. Кыжалат болбостон чалып, соодалашып сүйлөшөсүздөр. Мына көрдүңүздөр, төмөндөгү телефон номер көрсөтүлгөн. Ошол номерге чалып, байланышып, кимге жакса алып коюңуздар. Толук видеосу ушу каналда бар. Катталыңыздар бизге, алыңыздар, көрүңүздөр.